Саламатсыңарбы, окуучуларым? Азыр мен силерге жагымдуу маанай тартуулайм. Жер жашыл, гүлдөр жайнап ачылган, байкап көрсөм баарына жаз боёгу чачылган. Жаратылыш көркөмү жазда башка артыптыр. Мекенимди сулуулап, мезгил сүрөт тартыптыр. Сабактын темасы этиш. Сабактын максаты этиш, анын грамматикалык белгилери боюнча маалымат алабыз. Морфологиялык талдоо жүргүзүүгө машыгабыз. Өз оюбузду эркин, түшүнүктүү сүйлөй алууга тарбияланабыз. Этиш маани берүүчү сөз түркүмү. Заттын кыймыл аракетин, ал абалын билдирип, эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолорго жооп берет. Этишке мүнөздүү жана башка сөз түркүмдөрүнөн айырмалап турган мамиле, ыңгай, чак, жак категориялары бар. Грамматикалык белгилери: лексикалык белгиси заттын кыймыл аракетин, ал абалын билдирет. Морфологиялык белгиси жак жана чак боюнча өзгөрөт. Мисалы, биринчи жакта мен барам, экинчи жакта сен барасың, үчүнчү жакта ал барат. Этиштин 3 чагы бар. Учур чакта мен ырдап жатам, өткөн чакта мен ырдадым, келер чакта мен ырдайм. Синтаксистик кызматы этиштер сүйлөмдө баяндооштук, бышыктооштук милдет аткарат. Менен жак жана сан боюнча ээрчишет. Мисалы, эмгекти сүйгөндү эл сүйөт. Эл эмне кылат? Сүйөт, баяндоочу. Биринчи тапшырма. 440 көнүгүү. Этиштерди тапкыла. Сүйлөмдө кандай милдет аткарганын аныктагыла. Адам эмгеги менен даңктанат. Кыштын камын жазда ойло. Абириңди жашыңдан сакта. Ысы көл кышында тоңбойт. Кайгысы жок, кара сууга семирет. Өпкөсү жок, өзүн мактайт. Адам өлөт, искусство эч качан өлбөйт. Алымдын аракетинен Каныбек бардыгын тааныды. Бул сүйлөмдө этиш сөздөрү баяндооштук милдет аткарды. Даңктанат, тоңбойт, семирет, мактайт, өлөт, өлбөйт деген этиш сөздөрү эмне кылат деген суроого жооп берди. Ойло, сакта деген этиш сөздөрү эмне кыл деген суроого жооп берди. Азаматсыңар балдар, бардыгын туура таптыңар. Экинчи тапшырма. Этиш сөздөрүнө сүйлөм түзүп, сүрөт менен бышыктайбыз.
жырга байтай кимдери назалы Биринчи сүрөткө сүйлөм түзөбүз. Кыймыл аракет аткарылгандыгы ачык айкын көрүнүп турат. Самара ырчы жазырын ырдады. Самара ырчы жазырын эмне кылды? Ырдады. Этиш сөз түркүмү. Курулушчу курулуш иштерин жасады. Курулушчу курулуш иштерин эмне кылды? Жасады. Этиш сөз түркүмү. Мугалим окуучуга сүйлөдү. Мугалим окуучуга эмне кылды? Сүйлөдү. Этиш сөз түркүмү. Бала китеп окуп жатат. Бала эмне кылып жатат? Китеп окуп жатат. Окуп жатат. Этиш сөз түркүмү. Күн кызарып батты. Күн кызарып эмне кылды? Батты. Этиш сөз түркүмү. Асан менен Сайкал жолдо кетип бара жатат. Асан менен Сайкал жолдо эмне кылып жатат? Кетип бара жатат. Этиш сөз түркүмү. Байкем отургучка отурду. Байкем отургучка эмне кылды? Отурду. Этиш сөз түркүмү. Мүчөлөр менен таанышабыз. Д. Айкын өткөн чактын мүчөсү. Ып. А. Чакчылдарды уюштуруучу мүчө. Ла. Туунду этиштин мүчөсү. Кийинки тапшырма. Этиш сөздөрдү талдоо. Ырдады. Уңгусу ыр. Атоош сөз түркүмү. Да. Алгачкы формасы ла. Туунду этиштин мүчөсү. Д. Айкын өткөн чактын мүчөсү. Иштеди. Уңгусу иш. Атоош сөз түркүмү. Т. Алгачкы формасы ла. Туунду этиштин мүчөсү. Ди. Айкын өткөн чактын мүчөсү. Окуп жатат. Уңгусу оку. Этиш сөз түркүмү. П. Чакчылдарды уюштуруучу мүчө. Жатат. Уңгусу жат. Этиш сөз түркүмү. А. Чакчылдарды уюштуруучу мүчө. Т. Үчүнчү жактын мүчөсү. Окуп жатат. Татаал этиш эки этиш сөзүнөн турду. Окуп деген негизги этишке, жатат деген жардамчы этиштин жардамы менен жасалды. Кетип бара жатат. Кетип сөзүнүн уңгусу кет. Этиш сөз түркүмү. Ып. Чакчылдарды уюштуруучу мүчө. Бара сөзүнүн уңгусу бар. Этиш сөз түркүмү. А. Чакчылдарды уюштуруучу мүчө. Жатат. Уңгусу жат. Этиш сөз түркүмү. А. Чакчылдарды уюштуруучу мүчө. Т. Үчүнчү жактын мүчөсү. Кетип деген негизги этишке.
бара жатат деген жардамчы этиштин жардамы менен жасалды. Демек, балдар, сабакты бышыктайбыз. Этиш сөз түркүмү деп эмнени айтабыз? Заттын кыймыл аракетин, ал абалын билдирип, эмне кылып жатат, эмне кылды, эмне кылат деген суроого жооп берген сөз түркүмүн айтабыз. Этиш сөз түркүмүн башка сөз түркүмдөрдөн айырмалап турган чак, жак, ыңгай, мамиле категориялары бар. Этиш сөз түркүмүнүн сүйлөмдөгү синтаксистик кызматы баяндооштук, бышыктооштук милдет аткарат. Үйгө тапшырма 443 көйнүгү берилген ырды окуп, маанисин түшүнөбүз. Этиштерди суроо берип аныктайбыз. Кийинки сабакка чейин саламатта калгыла.